Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып кирип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Жапаров: экономика өсүп, өлкөнүн ИДПсы 1 триллионго жетип калды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөткө караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйынын өткөрүп, 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ИДПсы 919,4 миллиард сомду түзгөнүн, буга дейре болбогон жетишкендик катары сүйүнчүлөдү. Өз сөзүндө Жапаров экономикалык туруксуздуктун жана белгисиздиктин шартында Кыргыз Республикасынын ички дүң продукциясын Дүйнөлүк банк 5, эл аралык валюта фонду 0,9%га төмөндөйт деп болжолдогонун, бирок иш жүзүндө тескерисинче өсүш болгонун жар салды. Бул тууралуу улуттук экономиканын өсүү темпи бүткүл отчеттук мезгилде оң динамикасын көрсөттү. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ИДПсы 919,4 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 107%га жетти. Муну менен биз 1 триллион сомдук чекке ишенимдүү түрдө жакындап калдык деп белгиледи. Булак Назар Ньюс KG. Боомдогу ири өрттү өчүрүүгө 140 адам тартылды. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көк Мойнок Эйк айылында ачык аянтта чыккан өрттү өчүрүүгө жалпы 140 адам тартылды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. Ага ылайык Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен саат 12:34 тарта жалпы 3 көчүрмөн эсеп өрт өчүрүүчү унаа 28 куткаруучу, 1 мотопомпа, токой чарба кызматынан 26 кызматкер жана 2 суу сордуруучу каражат, темир жол кызматынан 20 кызматкер, райондук ички иштер бөлүмүнөн 16, жергиликтүү элден 50 адам иш алып барууда. Алдын ала маалымат боюнча өрттүн болжолдуу аянты 50 гектарды түзүп, өз-өзүнчө тилкелерден чыккан. Учурда өрттүн жалынын калктуу конушка жана май куюучу жайга жеткирбөө аракети көрүлүүдө. Аймактагы электр чубалгылары жайгашкан жерлердеги өрттү өчүрүүдө эрежеге ылайык кол каражаттары колдонулууда. Ал эми калган жерлерине суу жеткиликтүү берилип, өчүрүү иши жүрүүдө. Алдын ала маалымат боюнча тилсиз жоодон жабыркагандар жок. Булак Супер KG. Мас абалында унаа башкарган судья Жеңишбек Барынбаев кызматтан кетти. Ысык Көл облусунун административдик сотунун судьясы Жеңишбек Барынбаев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков атайын кеңешме өткөргөн. Кеңешмеде Ысык Көл облусунун административдик сотунун судьясы Жеңишбек Барынбаев менен Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Урмат Калыбеков өз каалоолору менен судьялык кызматтан кетүү туурасында арыздарын беришти. Судьялар сот бийлигинен беделине көлөкө түшүргөн аракеттерге барганын моюнга алышты. Ошондой эле кеңешменин жыйынтыгында Каракол шаардык сотунун судьясы Азамат Абдираевка карата сот адилеттигин ишке ашырууда одоно мыйзам бузууга жол бергендигине байланыштуу тартиптик жаза чарасын көрүү жөнүндө сунуштаманы Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине жөнөтүү чечими кабыл алынды деп билдиришти Жогорку соттон. Буга чейин сот тармактарда Жеңишбек Барынбаев мас абалында унаа башкарган үчүн кармалгандагы видео тараган. Ал 8 март күнү кармалганы маалымдалган. Кыргызстандан Өзбекстанга 21.700 АКШ долларын алып бараткан жаран кармалды. Достук алдын ала бажы жайында декларацияланбаган 21.700 АКШ доллар суммада акча каражатын алып чыгуу аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Түштүк Батыш бажысынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери УКМКнын чек ара кызматынын кызматкерлери менен биргеликте декларацияланбаган акча каражаттарын сыртка чыгаруу фактысын табышты.
Достук алдын ала бажы жол жоболоштуруу жайында Өзбекстанга бара жаткан жаран Кыргызстандын жаранын жеке жүгүнө бажылык текшерүү жүргүзүүдө. Декларацияланбаган 21.700 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражаты табылган. Факт каттоого алынып, материалдар Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген тартипте кароо жана чечим кабыл алуу үчүн Ош облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Булак Назар Ньюс KG. Крымды кайтарып алуу аракетинде Орусия аймакты коргоо үчүн каалаган куралды, анын ичинде өзөктүү куралды колдоно алат. Батышка мындай эскертүүнү Россия Федерациясынын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев жасады. Эгерде Крымды кайтарып алуу аракети менен байланышкан кээ бир олуттуу чабуулдар жөнүндө айта турган болсок, бул бардык коргоо каражаттарын колдонууга негиз экени айдан ачык. Анын ичинде Орусияга каршы куралдын кандай түрүн колдонуу мамлекеттин жашоосуна коркунуч туудурса, негиздер менен каралган ядролук токтотуу доктринасы да бар, деди Медведев орусиялык маалымат каражаттарына берген маегинде. Маалымат анын Telegram каналына жарыяланды. Буга чейин Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Вадим Скибицкий Орусияга каршы жазгы чабуулун, анын ичинде Крымды басып алууну жарыялаган. Байыл басылмасынын жазганына караганда, Украинанын куралдуу күчтөрү жарым аралды Орусия Федерациясы менен байланышты үзүү үчүн Крымга кургактагы көпүрө аркылуу өтүүнү каалайт. Немис саясат таануучусу Мюнхендеги Бундесвер университетинин профессору Карло Масала Крымга чабуул кыйын болгондуктан Украина өз пландарын ишке ашыра албайт деп эсептейт. Булак Назар Ньюс KG. АКШ Кытайдын эгемендигин бозгону жана Түштүк Кытай деңизиндеги чагымчыл аракеттерин тез арада токтотушу керек деп билдирди. Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ван Бенбин бүгүн 23 мартта Пекинде ведомстволук маалымат жыйынында. Мындай маалыматты Назар Ньюс агенттигине CCTV+ агенттиги билдирди. Кытай дипломаты мындай чакырыкты америкалык аскер кемесинин Түштүк Кытай деңизиндеги Кытайдын аймактык сууларына мыйзамсыз киришине комментарий берип жатып жасады. 23 мартта америкалык USS Милос ракеталык эсминец Кытай өкмөтүнүн уруксатысыз Кытайдын Сиша архипелагынын аймактык сууларына мыйзамсыз кирип, муну менен Кытайдын эгемендигин бузуп, Кытайдын коопсуздугуна коркунуч келтирип, тиешелүү суулардагы тынчтык менен туруктуулукка чек келтирди. Кытайдын элдик боштондук армиянын түштүк согуштук зонасы мыйзамга ылайык кемени аңдып, көзөмөлдөп, эскертип, акваториядан чыгып кетүүгө мажбурлады. АКШ мындай провокацияларды жана Кытайдын эгемендигин бозууну токтоосуз токтотушу керек. Кытай тарап албетте улуттук эгемендүүлүктү жана коопсуздукту чечкиндүү түрдө коргоо, ошондой эле Түштүк Кытай деңизинде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрөбүз, деди Ван Венбин. Булак Назар Ньюс KG.